Why is it important to learn English? 8 класстан баштап 11 класска чейин 2 сааттан гана окушат. Жумасына. Жумасына 2 саат. Эми англис тилине багыт кое берсек, башка да керек болот бизге. Мектептеги база мага такыр көп да жардам берген эмес. Бул толук кандуу системанын проблемасы. Бул бир көйгөйгө көзүбүз жаап туруп эле, жок балдар каалабаса окубайт да кааласа окуп кете берет деген туура эмес. Нарындын байга түпкү айылдарын алалы же бир Баткенди алалы мисалы үчүн англис тилин үйрөтүү кандай деңгээлде? Мындай анализ жүргүзүп турасыздарбы аймак аймак боюнча? 60% окуучу сүйлөө керек, ал эми 40% мугалим сүйлөөсү керек. Грамматикага көңүл буруп калганбыз да. Көбүнчө грамматиканы жаттап эле, айтып берип эле. Мектепте орус тилине басым кылынат да, ошондуктан биз мектептен анчалык жакшы үйрөнө албашыбыз мүмкүн. Сиз мектепте 11 жыл окуганыңызга карабай, азыр деле англисче сүйлөгөнгө келгенде London is capital of Great Britain дегенден башка сүйлөмдү билбей калган учурлар болсо керек. Эмне үчүн мындай көрүнүш болот? Эмне үчүн мектептеги англис тили 11 жыл окутулганына карабай балдар ойлорун эркин айта алышпайт? Азаттык плюс ушул теманын айланасында бүгүн талкуу кылат. Талкууну мен Нурболот Азамат алып барам. Саламатсызбы? Алгач талкууну баштоодон мурда биз шаардан жана аймактагы окуучулардан алынган сурамжылоо бар, ошону көрүп алып, анан талкууну уланталы. Мектепте дээрлик 11 жыл англис тилин үйрөнөбүз, анан мектепти бүткөндөн кийин англисче сүйлөбөйбүз да. Буга эмне себеп? Углубленно кетпейт да, база эле берилет да аякта. Негизи прям англис тилге берилип окуйм дегендер курска барып, курстан окуйт да. А так мындай база эле в порядке предметов болгондой эле болот да. Үйрөнө албайбыз да. Канча окуганыңар менен баары сүйлөп кете албайсыңар? Жок. Сүйлөп кете албайбыз. Мугалимдердин деңгээлин кандай баалайт элеңиз? Кээ бирлери жакшы эле, кээ бирлери анча эмес. Мектептеги англис тили аябай кызыктуу өтөт. Анткени биздин мектепте интерактивдүү доскалар бар. Ошолор боюнча сабак берилет. Ар кандай англис тилиндеги ар бир спектр эметет, каралат. Угуу жана түшүнүү, сүйлөө, жазуу бардык ыкмаларды колдонобуз, бардыгын чогуу алып кеткенге. Ооба жагат, баары жакшы окутат. Сонун кичине сүйлөштөн үйрөнүп уже жакшы окутуп алышкан английскини. Методика в школах, в кыргызских школах английского языка мне не нравится, потому что книги очень старые, довольно старые, и сейчас английский язык изучается по новым книгам, по новым методам, поэтому все ученики ходят на курсы. Английский язык бул керек деп ойлойм. Ар бир адамга керек. Английский языкты үйрөнүш керек, билиш керек. Ушуну айта алам. Мурун лицейде окуйт элем, ал жакта баары бар да, мындай домашнее задание, как бы именно тема боюнча, там электронная доска у нас была, пульттан кто что хотит көрөт, там караоке ырдайт элек, мындай для развивания речи. Анан бул жакта андай жок, бул жакта жөн эле отурабыз, пересказ тетрадьтан деп сүрөткө тартып алгыла дейт. Ошону пересказ кылып берип коебуз, болду. Мен курстарга барчумун. Ал жактан именно практикага көп басым салышат. Бул мектепте такая программа, что только упражнения делают, там сухо просто, без практики, что ли. И из-за этого многие ученики не могут свободно разговаривать на английском. Why is it important to learn English? No, I don't speak English. Why is it important to learn English? Мун билбей экенмин. It is important to learn English because everywhere you go, you can speak, you will find a common language with other people, and you will not have language barrier with other people to speak. So I think it's important to me. Learn a lot of interesting data and learn about world. We can with learning English we can travel everywhere we want and know about a lot of culture, a lot of country, and talk with a lot of interesting people.
Onu bilбейм. Өзүм жакшы англискийге көп интересим жок. Эми англискийге башка жерден жазылайын деп аткан бар эле. It's important to learn English because 5% of all over the world people speak English. Everywhere you go, they speak English. And it's beneficial for you if you know English because you can travel around the world and just talk to other people. You can enter universities if you know English and a lot of things. У меня английский плохой. Why is it important to learn English? I don't speak English. Нормально эле окутат негизи. Why is it important to learn English? Yes, I do. Жалпысынан эми аймак боюнча окуучулардын абалын бир аз да болсо түшүнгөндөй болду окшойт. Сурамжылоодон көргөндөй Кыргызстандын баягы мектеп окуучулары тил үйрөнүүгө аябай кызыгышат, аябай умтулушат. Ошол эле учурда айрымдары баягы окуу тыкмасына болгон сын пикирлерин айтып атышат. Арабызда мектеп окуучулары отурат. Ушул эле суроону мен сиздерден дагы сурап калгым келет. Мектептеги англис тилин үйрөтүү, ошол тилде эркин сүйлөп калууга мүмкүнчүлүк береби? Биринчиден биз деген 11 жыл эмес, 9 жыл гана окуйбуз. Анткени 3-класстан башталат баары. Анан дагы биякта ошо көп адам айтып атат, мындай углублённый эч кандай окуйбуз депчи. Бирок мындай мен ошо информатика деп жакшы сөздөр айтып кеткен болчу. Мен деген силерди программист кылбайм, бирок ошонун фундаментин берем деген да. Булакта бүт жерде ушундай мектеп деген өзү эч кимден мындай кыйналып чыгаранга эмес, ага фундамент катары бериш керек. Калган баары өзүбүздөн келет да. Эгер чын эле байкасак көп адамдар мындай англис тилине кызыкпайт да, мен классымда делечи. Курстар эле үйрөнүп алам дейт. Эмнеге мектеп окуучулары? Менин оюмча, алардын оюнча ошо курстан эле баарын үйрөнүп алам деп ойлойт. Демек курска болгон суроо талап бул баягы мектептеги предметтик англис тилинин сапатынан көз каранды эмеспи? Менин жолдошторум мени колдоп коет деп ойлойт. Жарайт. Жолдошторуңузга суроо берели анда. Биз деген азыркы убакта бүгүн эле англис тил сабагы болду да. Биз анда деген retelling айтып бердик да, рассказдарды. Бул деген ар бир нерсе адамга жараша болот да. Эгер ал англис тилин үйрөнгөнгө умтулса, ал үйрөнөт да. Эгер анын эч кандай кызыкчылыгы жок болсо, ал үйрөнбөйт да. Ошондуктан бул окуучуга гана карата болот да. Биз видеолорду көрөбүз, англисче бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз, практика бар. Бирок баары поверхностно эле берилет да. Себеби бул мектеп гана, бул силерге направление берет да, багыт эле берет. Силер канчалык жакшыраак үйрөнгөнгөр келсе, силер өзүңөр аракеттенишиңер керек да. Демек мектептеги англис тилинин деңгээли, үйрөтүлгөн деңгээли силерди канааттандырат. Жарайт, кошумча курстарга барасыңарбы? Мектептеги англискийби же курспу? Бул маанилүү эмес. Эгер сен желанияң бар болсо, сен любой жактан аны мынтип үйрөнүп алсаң болот да. Мен ойлойм, ушул үйрөнүш үчүн практика көбүрөөк болуш керек да. Мектепте ошо практика жасаганга жок, ошо практика жок да, ошонун себебинен мындай курстарга барыш керек деп ойлойм. Демек баягы мектептеги предметтик англис тилинин сапаты начар болгон үчүн сиздер тил курстарына барууга мажбурсуздар. Сапаты эми өтө эле начар эмес. Жакшы эле. Жакшы эле, жарайт. Арабызда англис тил мугалимдери да отурат. Кандай тоскоолдуктар бар балдарга тил үйрөтүүдө? Ар бир эле мугалим өзүнүн билимин терең бергенге аракет кылат. Мен мисалы башка аймактардын мектептерин билбейм, бирок шаарда мен өзүмдүн мектебим боюнча, жана окуу китептери боюнча дагы айтты. Биз 10 жылдан ашык убакыттан бери Оксфорддун китептери менен окуйбуз. Оксфорд Эдипресстин китептери менен окуйбуз. 5-мектеп. Ар бир китеп баягы окуучулардын 4 көндүмдөрүн эске алган. Жазууну, сүйлөөнү, угууну баарын камтыган. Анан биздин директор тарабынан бүт бардык мектепте ар бир мугалимде компьютер, проекторлор менен, экрандар менен толук жабдылганбыз. Анан ушу аракет кылган, мен чет мамлекетке окууга барам деген балдар аракет кылып үйрөнүшөт. Анан дагы бир айта турган нерсе, база 2 эле саат берилген. Бул 8-класстан баштап 11-класска чейин 2 сааттан гана окушат. Жумасына 2 эле саат. Анан 2 саатта ойлогула, шаарда балдардын саны көп. Биз бөлгөн чакта деле 20-21 бала группада. Анан 2 эле саат убакыт. Эгерде аябай ушу деңгээли жакшы болот десе, анда сааттарын да көбөйтүш керек. Мурда деген 1-класстан кирчү англиский. Андан кийин азыр 3-класстан кирет. Көп балдар садиктен англиский үйрөнүп келишет, ортодо 2 жыл перерыв болуп калат, унутуп калышат кайра. Бул тема жакында эле жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөнү баарыбызга маалым. Анан арабызда билим берүү министрлигинин дагы адистери отурат. Бул маселени чечүүдө кандай кадамдарга барып атасыздар сиздер?
Туура маселе, бирок мындай болуп атат, бизде окуу жүктөмү Кыргызстанда кыскарып атат да жылдан жылга. Себеби биз аябай дүйнө жүзүндө өнүгүп мындай окуу жүктөмү көбөйүп кеткен. 40 саатка чейин жетип калганбыз. Бүгүнкү күнү биз болгону 34 саатка чейин уруксат берилген да, окуу жүктөмү 11 класстарда. Анан эми 11 жыл деп улам айтып атсыңар, мына окуучу туура айтты, болгону 7 жыл. Эмне себептен биз 1 класска киргизген эмеспиз? Себеби дегенде бала жаңы келгенде ал өзүнүн эне тилинде зорго үйрөнүп атса, андан кийин дагы биз орус тил кошобуз, дагы аны билбейт айыл жеринде, анан чет тилди кошкондо балдар кыйналып калат экен. Ошондуктан бала өзүн өзү сүйлөп, өзүнөн жазып, окуп алгандан кийин гана 3 класстан баштап англис тили киргизилген. Эми англис тилине эле багыт кое берсек, башка дагы керек болот атат бизге. Жанагы табигый математикалык циклде окутуш керек да. Ошондуктан сааттарды азыркы учурда көбөйтүү маселеси каралбайт деп айткым келет. Былтыркы окуу жылында 2022 жылы атайын жаңы мамлекеттик билим берүү стандарты иштелип чыкты. Быйылкы окуу жылында мүмкүн кирип калат. Ошол предметтер боюнча стандарт киргизилет да. Бизде баары белгилүү мындай грамматикага көңүл буруп калганбыз да. Көбүнчө грамматиканы жаттап эле, айтып берип эле, текстти которуп эле, мен өзүм немис тилчи мугалиммин, буга жакыныраак тилге дегеним да. Ошондой мамиледе калган, бизде коммуникативдик ыкма болбой калган да. Бул деген 80% сүйлөшүүгө буруш керек. Мисалы үчүн окуучу 11 классты бүтүп шаарга келип деле орусча бир сурай албай калган учурлар болот. Туура, бардан да ушундай, Ошондой эле англис тилинде деле баягы грамматиканы жаттап сүйлөшө келгенде сүйлөй албай, бук болуп, тилимдин учунда эле турат, мен сүйлөй албайм деп калабыз да. Ошондуктан эми ушул стандарт негизинде ошол сүйлөөгө көп көңүл буруп атабыз да. Анан дагы жана мектеп боюнча айткым келет, жана окуучулардын кызыкчылыгы боюнча. Эми ар бир окуучуда мындай бир өзүндө таланты бар да, шыгы бар. Мисалы үчүн кээ бирлер врач болгусу келет. Ал химия, биологияны окуй беришет да, ал келечекте врач болгусу келет. Келечекте дипломат болгусу келет, келечекте чет тилчи болгусу келет, келечекте чет өлкөгө баргысы келгендер ал мектепке карабайт. Алар өздөрү мына курска барып, окуп, үйрөнүп, билип алышат да. Анан жана суроо болот па, эмне үчүн 11 жыл окуп билбейт деп. Демек ал бала англис тилине мугалим окуткан күндө дагы ага кызыкпайт алчы. Ага эч кереги жок болуп калат. Англис тилине кызыктыруу бул мугалимдин милдети эмеспи? Биринчи окуучунун, экинчи мугалимдики. Эгерде окуучу өзү англис тилине кызыкпаса, мугалим кызыктырууга милдетте, бирок эки түр болуп атат. Тигил окуучу келечекте мисалы үчүн англис тили керек. Ал күндөп, түндөп окуйт, ата-энеси курска жиберет. Экинчи бала англис тили кереги жок ага. Ал болсо ошо мектептин базасында окуп бүтөт, болду. Ошондой болуп калат да. Бир эле учурда ошо мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, 3 класстан киргизилет, бул баягы балдарды көбүрөөк баягы жүктөмү азыраак болсун деп. Анан ошол эле учурда биз билебиз, азыр эл аралык мектептерде 1 класстан баштап эле англис тили киргизилип аткан тажрыйбалар бар. Анан англис тилинен тышкары, балким дагы түрк тили дагы кошумча окутулган бир мектептер бизде иштейт. Анан бул аларда балким натыйжа берип аткандан кийин ушул эле системаны балким мамлекеттик мектептер сынап көрсө. Алар ошо жеке менчик мектептерде, мисалы үчүн мектептерде 6 эле саат же 5 саат болот окуучулар, мамлекеттик мектептерде. Тигил мамлекеттик эмес мектептерде ал кечке чейин мектепте окут. Ал тапшырмасын аткартат. Ошол жагы менен айырма да. Ошондуктан кээ бир каражаты жетишкен адамдар 1 класстан баштап эле англис тилин үйрөтүп, келечекте мен Кыргызстанда жашабайм же болбосо башка бир эл аралык долбоордо иштейм, чет өлкөдө жашайм деген ата-энелерди көп угуп жүрөм. Мен атайын жеке менчик мектепке бердим. Буюрса биз ушунда жакында кетебиз дегендер бар да. Анан мисалы үчүн айыл жеринде окуган бала келечекте мисалы үчүн ага англис тили жөн гана баарлашуу да керек болот да, тереңдеп кетпейт да. Ошондуктан алар ошо мектептин базасында эле билет. Рахмат чоң. Биз бул суроого дагы кайра кайтып келебиз. Кыргызстанда биз билгенден алмашуу программалары дагы иш алып барат. Бул программанын алкагында тандалган окуучулар 1 жыл АКШда барып мектепте окуп, 1 жыл жашап келгенге мүмкүнчүлүк алышат. Мындай программанын эң эле белгилүүсү, окуучулар арасында эң эле белгилүүсү бул Flex. Арабызда аталган программанын бүтүрүүчүлөрү дагы отурат. Анан бул программага өтүү үчүн дагы кайсы бир деңгээлде англис тилин билүү керек экенин билебиз. Баягы сынактары бар, 9 класстан баштап кабыл алат эмеспи? Анан сиздер өз күчүңүздөр менен эле баягы мектептеги эле база менен өттүңүздөр беле же кошумча дагы бир окуу болду беле? Мен Flex программасын 10 класстан кийин өткөм. 10 класстан кийин өтүп 11 классты АКШдан окугам да. Анан чынды айтсам, мен мектептеги база мага такыр
көп да жардам берген эмес. Анткени мен англис тилди 3-класстан баштап окуп жүргөм, бирок 7-класска чейин такыр кызыгым жок болчу да. Анткени мектепте бизде вот сиз айткандай Оксфорддун материалдары жок болчу, эч кандай интерактивдүү сабактар жок болчу. Кайсы мектеп эле кечиресиз тактап коесузбу? Айтыш керек, 26-гимназия. Бишкектеги. Анан кийин аякта болсо мугалимдер жакшы үйрөтчү, бирок алар болсо именно грамматика боюнча кыйын болчу да. Мен такыр түшүнчү эмесмин. Эмнеге мен өзүм түшүнбөгөн, сүйлөй албаган тилинде грамматиканы кечке башым ортуп окушум керек деп түшүнүк жок болчу да. Анан ошон үчүн мен 8-класстан баштап курска барып баштагам. Ал курста басма именно практикага өткөн да. Аякта бир орус же кыргыз сөз сүйлөсөң 10 сом төлөйсүң деген бир эреже бар болчу. Ошондуктан биз эптеп окшошсо дагы окшошпосо дагы сүйлөчүк англисчечи. Анан кийин ошол курстарда мен ошо beginner деңгээлден мен интермедиатка же upper интермедиатка өткөм да. Анан ошол курстан кийин бир жылдай өзүм аябай аракеттенип да окугам, үйдөн да келгенде дагы сөздөрдү үйрөнүп, ырларды угуп, ошо маанисин түшүнгөнгө аракеттенип, анан англис тилим өнүккөн. Мен 12 мектепти бүтүргөм. Ал жакта чын айтсам мен окуган эмесмин англис тилине. Мотивация жок эле. Мен эжекем Америкага кеткен дагы, ал андан кийин менде мотивация болуп, мен курстарга барып, өзүм үйрөнүп. Бирок мектепте мага жакпаган, ал жакта абдан кыйын китептер болгон, эскирген пландар болгон. Ал жакта биз 28 окуучу класста отурган, ичинде 25 минут домашнее задание, үй тапшырмасын проверяли. 20 минутта мугалим түшүндүрө албаган, мага жакпаган да ал жакта. Демек баягы убакыт жетчү эмес, баланын көптүгүнөн тил үйрөтүү натыйжасы болгон эмес. Жарайт, уланта бериңиз. Андан кийин мен бир жыл эжекем мени үйрөткөн. Андан кийин менин апам индивидуальный курска берген, ал жакта мен бир жыл окугамын. Андан кийин мен Америкага кетип калгам. Акылбек мырза, мен сизден ушул суроону сурагым келип атат да. Мисалы үчүн жогоруда бир катар адамдар, спикерлерибиз мотивация жөнүндө кеп кылышты. Чын эле мотивация баланын тил үйрөнүүсүндө канчалык маанилүү? Анан мугалимдер аны жарата алышы керекпи же мугалимдерибиз айткандай окуучунун өзүндө дагы бир каалоо тилек болуш керекпи? Сиздин сурооңуз аябай бүт жоопторду камтыган суроо болду негизичи. Бар болуш керек. Бизде канча предмет бар? Бир 10 предметте барбы? 16 предмет барбы? 16 предметтен мен эксперт болуп чыга албайм. Ага мен 100% ишенем да. Ошондуктан биринчиден мен ойлойм, биз баягы англис тилди билбеген же башка бир предметтен анча жакшы баа албаган же түшүнбөгөн көрүнүштөргө мындай басмырлаган сезим бербешибиз керек да аларга. Макул, билбесең эчтеке эмес депчү. Мисалы мен мугалим катары мен мынтип айтам да, тил качан сага керек болгондон аны үйрөнүп баштайсың депчи. Мен үчүн эң чоң мотивация бул эми биринчиден бул максат. Анан ошол эле мотивацияны бул мындай орусча айтайын, искусственный түрдө жаратса болот да мотивацияны. Мисалы менин мотивациям, мен айыл жергесиндеги мектепте эле окугам. Мага мотивацияны мугалимдин бир эле сөзү болгон да. Англис тилин үйрөнсөң, дүйнөгө чыгасың. Анан ошол нерсени кечке айта берген да. Бул баягы подсознание кирип калгандай да. Кечке айта берген, анан ошону айтып жөн эле айтпастан үлгүлөр менен айткан да. Буларды көргүлө, окуучулары сүрөттөр жөнөтчү, анан дагы бир нерселер жөнөтчү. Эми биз билбейбиз да, көчөдө эле жүрөбүз, бирок сүрөттөр жөнөтчү, кеп материалда эмес. Биринчиден менимче кеп окуучунун жүрөгүндө да, канчалык жанып турса, мисалы үчүн спортсмендерди эле көрүп атпайбызбы, эч кандай спорт немене мындай машыгуучу инструмент эчтеке жок болсо деле алтындарды алып келип аткан спортчулар бар, мисалы үчүн. Эми тилекке каршы биздин өлкөдө бүт эле шарттар сонун эмес, бирок эң чоң шарт бул туура мотивация деп ойлойм да. Аны түрлүү жол менен жаратса болот. Мугалим катары мен сизден сурап калгым келип атат. Сиздер ушул нерсени айтасыздарбы окуучуларга, мисалы үчүн? Карабайсызбы, агайдын бир эле кичинекей сөзү окуучунун болгон баягы каалоосун ойготуп атат. Анан азыркы мугалимдер ушундай бир ыкмаларды колдонуп, балким окуучуларды кызыктырууга аракет жасайсыздарбы? Мотивацияны кантип беребиз? Жашоонун бир мисалын бериш керек да. Акырындап, бир эртең эле англисче сүйлөп кетем деп шашпагыла. Акырындап бүгүн 10 сөз үйрөнгүлө, эртең 10 сөз үйрөнгүлө. Анан кийин бир жылдын ичинде силер
келесиңер, канча сөз үйрөнүп каласыңар деп акырындап мындай мотивация беребиз да. Анан дагы бул жерден абдан мындай айтып кетет элем. Бул деген мугалимдин квалификациясын жогорулатуу нерсе да. Ар кандай бир нече долбоорлордо катышып, мен мугалим катары өзүмдүн квалификациямды акыркы 5 жылдан бери тынымсыз жогорулатып келатам. Анан кийин биз дагы мугалим катары өзүбүздүн окуучуларыбызга мисал болобуз да. Мисалы, мен бул жетишкендиктерге жеттим деп окуучулар менен бөлүшүп, силер дагы көп окугула деп, мындай биз каяктагы башка жактагы киши эмес, өзүбүздүн дагы мисалыбыз менен бул окуучуларыбызды мотивация беребиз буларга. Мугалим баштайт да, окуучу улантат, анан ата-эне деген жардам берип, мындай көтөрмөлөп балдарына акыл үйрөтүш керек да. Сиз жакшы бир теманы козгодуңуз, бул мугалимдердин квалификациясы боюнча. Анан бизде өлкө боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча бир иш-чаралар жүргүзүлөбү? Эгер жүргүзүлсө, канчада бир жүргүзүлөт? Акыркысы качан болду эле? Эми билим берүү мыйзамына жараша мугалим 5 жылда бир аттестациядан өтүп турат да. Анан бирок бир белгилеп кетким келет, бул англис тилинен, немис тилинен, француз тилинен деле аябай ар кандай курстар көп өткөрүлөт да. Баягы талпынган, өз кесибин сүйгөн мугалимдер тынбай катышып, ошолор менен кызыгып, ошондой мугалимдер бар бизде. Анан эми ушул мугалимдердин деңгээлинде мурда биз аттестация өткөрүп турчубуз да. Анан алардын айлыгына кошулуп, биринчи категория, жогорку категория акча кошулуп турчу. Эми кийинки жылдан баштап ошол аттестация жүргүзүү башталат да. Эгерде ал мугалимде мисалы үчүн жана TOEFL-дун эмеси болсо, жанагы деңгээлине жараша ошол карата акчалар кошулат. Дем бериш керек дагы. Шаардан алыс каймакка барып сабак берем деген каалоосу бар мугалимдер табылып калса, мисалы үчүн ушул эле мисалы үчүн арабызда отурган флекс бүтүрүүчүлөр менен Баткенге барып сабак берем десе, бир айлык акысынан көтөрмөлөп берүү, шарттарын түзүп берүү боюнча иш-чаралар жүрөбү? Жок, эми ар кандай курстар барып, мугалимдер бар өткөрүп келип атышат да. Эми ал республикалык бюджеттен акча кароо мүмкүн эмес да. Эми мындай карасаң, республикада бүгүнкү күндө, мен маалымат алдым, 67 гана мугалим, англис тил мугалим жетпейт бизде. Республика боюнча 702 мугалим жетпесе, анын ичинен болгон эле 67 эле мугалим жетпейт да. Мисалы үчүн, калган жакта баары толук. Мисалы үчүн, Бишкекте 10 эле мугалим жетпейт. Ушундай аста жакшы бул жетишкендик. Анан дагы бир көйгөй бизде бул жакшы билген, англис тилин сонун билген, мыкты билгендер акырын мектептен чыгып, ар кандай курстарга сабак берип мугалим болуп кетишет, акчасы көбүрөөк, ар кандай фирмаларга кетип калат. Ушундай да көп да. Алыскы аймактарда деле мисалы үчүн ошол эле Нарындын баягы түпкү айылдарын алалы же бир Баткенди алалы, мисалы үчүн англис тилин үйрөтүү кандай деңгээлде? Мындай анализ жүргүзүп турасыздарбы аймак боюнча? Анализ жүргүзүп турабыз. Биз ошол олимпиаданы да карайбыз да, кандай ийгиликтер бар деп. Бирок мен айткым келет, бизде Кыргызстанда, кыргыз элинде эң жакшы бир мындай жагдай түзүлдү. Ата-энелер билимге болгон көз карашы өзгөрдү. Бул эң чоң бизге бир кандай десем, эң чоң жакшылык, эң чоң бакыт да бул ар бир ата-эне баласын окууга көңүл буруп калды. Вот эң сонун бул. Мына 11-классты бүтөт, тил үйрөндүм, мен чет өлкөгө барып иштеп келем, окуп келем деген балдардын саны көбөйдү. Олимпиадалар болгондон мурда ата-эне билчү эмес. Азыр олимпиадаларда мисалы үчүн биз көз каранды уюм өткөрүп атат го, ата-эне кошо жүрөт, кошо дайындайт, айылдан Бишкекке келип балдарын окутат каникулда. Бул дагы жакшы жөрөлгө. Биз өнүгүүнүн үстүндөбүз. Аябай мүмкүнчүлүк. Бала өзү гана аракет кылыш керек. Мына интернеттен бир күндө интернеттен жөн эле бирдекени көрө бербей 5 сөз үйрөнсөң болот да. Бекер онлайн курстар толуп атат. Туурабы? Демек бул окуучунун дагы социалдык тармактагы интернет тил үйрөнүү боюнча биз дагы сөз кылабыз. Анан азыр ири Ош, Бишкек, Жалал Абад ири шаарларда албаганда кайсы аймакта мындай англис тилин үйрөтүү жакшы деңгээлде? Ушундай бир анализиңиздер барбы, бир байкооңуздар? Эми бизде шаарларда жакшы да. Негизи шаарларда. Облус борборлордо. Борборлордо жакшы. Бишкекте, Таласта ушундай. Себеби эмнеден? Ал жерде курстар бар. Ошол. Анан айыл жеринде деле окугусу келген бала
интернеттен эле собственный эле окуп алып эле сонун келип эле тапшырып эле окуп өтүп атышат. Ал ада окуучунун өзүнүн. Интернет аркылуу билим алуу деп калдык. Көп убакытка чейин биз англис тилин орус тили аркылуу, ортомчу тил аркылуу үйрөнүп келгенбиз. Анан соңку жылдары түз кыргыз тилинен англис тилин үйрөткөн программалар иштелип чыгып атат. Алардын бири Клоптун онлайн программасы болду окшойт. Бул команданын өкүлү биздин арабызда отурат. Мындай программалар канчалык маанилүү жана сиздердин иштеп чыккан долбоорго суроо талап кандай болуп атат учурда? Биз 1,5 жыл мурун ошол долбоорду иштеп чыгып баштадык. Эмне дегенде мен бул жерде дагы ошол айтылган сөздөргө анча-мынча кошулбай кетем, кечирип койгула. Анткени мен бул балдардан гана суралат, балдарга гана мындай алардын шыгы барбы, алардын мотивациясы барбы, ошого караштуу эле эмес. Бул толук кандуу системанын проблемасы. Бул бир көйгөйгө көзүбүз жаап туруп эле, жок балдар каалабаса окубайт да кааласа окуп кете берет деген туура эмес деп ойлойм да, мен оюмчачы. Анан эмне үчүн бул долбоор ортого чыкты? Анткени биз англис тилин бир тил катары гана көрбөйбүз. Англис тили бир ыкма сыяктуу да. Англис тили аркылуу башка нерселерди деле үйрөнүп болот. Мисалы, кыргыз тилинде маалымат өтө эле аз. Кааласаң, орус тилинде тапсаң болот маалыматты, бирок анда сен мындай Россия кылып чыккан маалыматты окуйсуң же башка өлкөлөр. Өзүбүздүн маалыматыбыз өтө эле аз. Анда эмне үчүн орус тили аркылуу окуйбуз, дароо эле англис тилинде эле окуайлыбы, оригинал англис тилинде болсо деп ойлодук. Интернеттен карап чыксак, андай нерсе жок экен. Мындай окуткан, толук кандуу бир платформа, ал жака барып сабактардын баарын окуп жөн эле сөздөр эмес, немелер эмес, грамматика эмес, бир толук кандуу бир комплекстүү программа жок экен. Бул биздин оюбузча эмне үчүн маанилүү? Анткени азыркы учурда айыл жергелеринде көбүнчө англис тили жаман окутулат. Бул бир. Ал жакта жашаган балдар, алардын келечекте кандай немелери бар, мүмкүнчүлүктөрү. Же шаарга көчүп, бир шаарда жашашат, же болбосо башка өлкөгө кетишет. Биздин оюбузча ошол айыл жергелерин өнүктүрүшүбүз керек да. Ошол жерде калыш керек ал адамдар. Алар ал жерде жакшы зарплата, бир жумуш табыш алыш керек. Ал үчүн азыркы учурда биз кандай жолду көрүп Биз онлайн жумуш эле көрүп Онлайн жумушка орношуу үчүн англис тили билүү зарыл. Ошол үчүн биз ошол программаны иштетип, мурдагы жылы декабрда запустили. Анан азыркы учурда жакшы эле көрүп жатабыз, бирок биз неме баштагандан кийин алмаштырабыз, анткени биз дагы туура эмес жерлерин кылышыбыз мүмкүн, методологдор эмеспиз, сабактарды өзүбүз иштеп чыктык. 3 мугалим биздин азыр командабызда иштейт. 7 бир программист бар, анын баарын ошол өзүбүз иштеп чыгып атабыз. Азыркы учурда балким кааласаңар, бияктан көрүп калгандар болсо, биздин программа акысыз. Кааласаңар кирип, өзүңөр окуп келсеңер болот. Каяктан табабыз, эмне деп издейбиз? Өзү окутул деп Google'га жазсаңар, анда ал жерде Клоптун да материалдары чыгат, же Google Play Market'тен дагы тапсаңар болот. Окутул деп жазсаңар, мындай оку ТООЛ ошондой. Окуу инструменти. Окуу инструменти, анан өзүң окутул дегендей да. Акыркы учурда социалдык тармактардагы тил үйрөнүүчү бир платформага айланып калды. Алгач соц тармактарда тил үйрөтүп аткан колдонуучулар жөнүндө чакан бир видеону көрүп алып, анан талкууну улантсак. Admire, суктануу. I admire these trees. Соңку учурда социалдык тармактардагы тил үйрөнүү үчүн кошумча аянтча болуп калды. Буга англис тилин социалдык тармактар аркылуу үйрөтүүнү колго алган колдонуучулар себеп. Тойдон кечикчегенче сөз куржунубузду байытабыз. Таттууну англис тилинде sweet, candy десеңиз дагы болот. Аз убакыт мурда TikTok'тогу English Apake аккаунту көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Бул аккаунттун ээси 31 жаштагы Барчынай өзүнүн тил үйрөтүүдөгү жөнөкөй ыкмасы менен көпчүлүктүн сүймөнчүгүнө айлана алды. Hello, how are you? Break деген сөздү сындыруу деп которсок болот. Мисалы, don't break it, сындыра алба. Жана ошондой эле жаңы рекорд коюу дегенде break a record. Break the record десеңиз болот. Ошондой эле акыркы кабарлар деген сөз айтылышын breaking news. Breaking news деп которобуз. TikTok жана Instagram аркылуу тил үйрөтүүнү колго алгандардын саны барган сайын өсүүдө. Айрымдары бөлүшкөн билими үчүн акы алса, айрымдары акысыз.
Hey, what's up everyone? Welcome to another video. Salam dostlar, дагы bir video қош келиңиздер. Бұл видеода мен сіздерге түшүнөм. Текст оқысам, балким видео көрсөм же аудио оқысам түшүнөм, бирок сүйлөй албайм деген bir маселеге карайбыз. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, сөзсүз катталыңыздар, лайк басыңыздар, кеттик. Англис тилин үйрөнүүнү каалагандар үчүн кызыктуу контент жаратып жаткандардын бири Акылбек Балтабаев. Ал өзүнүн видеолору үчүн YouTube платформасын колдонот. To live. Жашоо. Эмне жашоо эмес, эмне кылуу жашоо. Этиш бул, To live. Иштер аркылуу дагы тил үйрөнсөк болот. Мисалы, make a cake, bake a cake, carry the cake to Jake. Make a cake, bake a cake, carry the cake to Jake. Же болбосо, there is a fisherman who fishes for some fish. Социалдык тармактар аркылуу тил үйрөткөндөр аудиторияга маалыматты болушунча жатык тилде берүүгө умтулушат. Креативдүү контент жасаганга аракет кылышып, кээде тамаша аралаштырып, интернетти эркин колдоно алуу маанилүү экенин белгилешет. Так, эмне акыркы ушул гүлү деген видеонун автору Айзат биздин бүгүн арабызда отурат. Анан сиз дагы өзүңүз мугалимсиз, англис тилинен бересиз. Ага катары эле Instagram аркылуу дагы ушундай кызыктуу видеолорду жүктөп турасыз. Мунун натыйжасы кандай экен? Мындай кызыгып баягы сурагандар барбы, болобу? Англис тили бул наука эмес, же болбосом дагы бир математика же сайенс эмес, бул жөн гана бизге инструмент. Биздин жашообуздагы алып кете турган нерсе. Биз англис тилин мектептерде мисалы көбүнчөсү грамматиканы үйрөтөбүз. Грамматикадан ал англис тилинде негизи эле бардык тилдерде бизге продуктив, репродуктив болуп кабыл алуу жана ошол кабыл алганыбызды чыгаруу деп бөлүнөт. Биз ушул убакка чейин 11 жыл, 9 жыл же болбосо 2-3 ай курстарга барабыз. Ата-энелер дагы бизден талап кылат. Неге ушунча барат, жыйынтык жок. Неге дегенде биз дайыма кабыл алабыз, аны чыгарбайбыз. Мен өзүмдүн сабактарымда көбүнчөсү продуктив, продакшнга чыгарууга маани берем. Мугалим менен окуучунун сабагы 1 саат, мисалы 45 минутта деп айтсак, анын арасынан бизде көп эле мектептерде 30-35 минутта мугалим сүйлөйт. Ал эми биз бул деген бир наука болбогондуктан, бул бир тил жана ошону биз өзүбүздүн жашообузга айлана турган нерсе болгондуктан, биз аны жок дегенде 40-60% деп бөлүшүбүз керек. 60% окуучу сүйлөө керек, ал эми 40% мугалим сүйлөсү керек. Даже жада калса 20% мугалим сүйлөсү керек. Мугалим биз жөн гана түшүндүрөбүз, биз жөн гана жол көрсөтөбүз, ал эми калган бардыгы окуучудан. Ал көбүрөөк укса, көбүрөөк аракет кылган болсо, көбүрөөк мотивациясы болсо. Мотивация дегенде Америкага барам, же болбосо Англияга барам деп эмес, же жакшы бир жумушка орношом эмес. Именно кайсы жумушка орношот, жана кайсы өлкөгө жетет. Ошол так мотивациясы болсо, бала ошого жараша аракет кылат. Жогоруда мынакей Instagram аркылуу жараткан контентиңиз жөнүндө да сурап калгым келип атат. Анан мындай мазмундагы видеолорго суроо талап кандай? Мисалы үчүн кызыгып канчалык көрүшөт? Биз адамдар көбүнчөсү үйрөткөн эмес, ушундай тамаша аркылуу үйрөткөндөргө көбүрөөк басым жасашат экен. Мен ар бирин тест кылып көрүп атам. Мындайча айтканда, биринчи жөн гана үйрөтүп тартып көрдүм видеолорду. Жок, кандайларга просмотрлар аябай аз, талап аябай аз. Мындайча айтканда, 1000 көп болсо көрүшү мүмкүн. Ал эми тамаша аркылуу өткөн видеолордо 24кө чейин чыккандар болду, кээ бир видеолорум. Анан эле адамдар көбүнчөсү ырдап, укканга, мисалы бар бир нерсени эле которуп эмес, жөн гана айтып кете берсең көбүрөөк уккан болсо, мисалы ырларды жөн гана чыгарып койсоң, биз түшүнбөй эле ырдай беребиз. Ал эми анын сөзү менен караоке кылып чыгарсак, ага дагы көбүрөөк маани беришет экен. Демек, көңүл ачуу аркылуу тил үйрөнүү дагы да баягы натыйжасын берет деген ойдосуз, э? Жакшы. Мектепте окуган мезгилде кошумча курстарсыз эле англис тилин толук үйрөнүп алыш үчүн биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Менде мындай окуя болгондо, мурунку жылы ошо олимпиадада катышканбыз да. Анан ал катышканда ошо акыркы критериясы спикингде бизден күтүүсүз эле иностранный язык алганда, ошо айчүрөк күтүүсүз айтып кеткен, шок болуп калганбыз, кайдан алып келдиңер депчи. Анан мындай ошо менен сүйлөшкөндө мындай башкача болгондо, себеби эмне? Бул адамдын энет тили болуп атпайбы? Менин оюмча, мындай азыр 2 эле саат болот да, хотя бы 3-чү саатты кошуп, аны мындай ошого басым кылыш керек деп ойлойм да, сүйлөгөнгө бир иностранец алып келип, отургузуп, биз менен сүйлөтүш керек деген. Бул
чоң кадам бул. Мен чөйрөгө кошулуп кетемин, анткени бул чөйрө көп нерсени чечет. Анан көбүнчө эле бизде мектепте орус тилине басым кылынат да. Ошондуктан бизге мисалы англис тили сабагынан балким сааттар жетишпештик кылып, ошондуктан биздин мектептен анчалык жакшы үйрөнө албашыбыз мүмкүн. Бирок дагы айта кетсем, мисалы Тынчтык корпусунан жылына 15 волонтер келет чет өлкөдөн. Ошол волонтерлор мисалы аймактарга кетет. Ошол мен аябай таң калгам, мисалы Таластан келген айылдан келген балдар аябай жакшы деңгээлде сүйлөгөн англис тилин. Ошондуктан буну көбүнчө чөйрө чечет го деп ойлойм. Андан сырткары бул сөзсүз түрдө бул мотивация, багыт, туура багыт ошолорго деп ойлойм. Жеке курстарга көбүрөөк барган себеби деле бир чети көп курстарда носительдер өтөт. Ошон үчүн деле болсо керек деп ойлойм да. Анан ошо Тынчтык корпусунан көбүрөөк волонтерлор келсе, көбүнчө ошо аймактарга берилет да, аймактарга. Анан биз ошо жатакана болгондуктан бизге да ошо шаарда болсок дагы бир волонтер алып ошо менен 2 жыл иштештик. Аябай жакшы натыйжаны берди. Talking Club'тарды жакшы эстеттиңиз. Биздин деле ошол флекс бүтүрүүчүлөрү келип, жөн жүрбөстөн ошол жерде Бишкекте же өзүнүн аймактарынан кайсыл ошол аймактан болсо, ошол жерлерде Talking Club'тарды уюштурушат, же сиз айткандай эле долбоорлорду уюштурушуп, Эгер чакырса барганга даярсыңар. Сөзсүз түрдө. Менин оюмча биз өзүбүздүн мамилебизди алмаштырышыбыз керек. Сен англис тили сөзсүз Америкада окугуң келсе же Англияда окугуң келсе гана окушуң керек эмес. Сен биякта Кыргызстанда калып эч бир чет өлкөгө чыккың келбесең деле окуш керексиң. Анткени азыр англис тилин билбесең, эч кандай маалыматка да жете албайсың, эч кандай жумушка да орноша албайсың, эч нерсе кыла албайсың. Анан экинчиси, бул биз эми сабактардын бул англис тилиге гана караштуу эмес, башка сабактарга деле биз жөн гана баягы жаттатуу ыкмасын колдонбой, алардын үйрөнүп, түшүнүп, анан синтездеп, анализдеп, анан башка бир продукт ортого чыгарууга мындай умтулган бир аракеттерди кылыш керекпиз да. Жыйынтыктоочу пикирим сизден болсун, аке министрликтин өкүлү катары бир топ бар сунуштар айтылды. Мамлекеттик стандартты өзгөртүп атабыз, предметтик стандарттар кирет. Ошондой эле чет тил окутуудагы биз жана Кембридж, Оксфорд программаларын алып, жана айтып аткан грамматиканы кыскартып, 80% сүйлөөгө багытташыбыз керек да. Качан? Эми ошо боюнча иш жүрүп атат. Анан мен китеп боюнча айтып өткүм келет. Бизде 2018-жылдан баштап окуу китеби жаңыртыла баштады. Биринчи максат бул мугалимдердин билим деңгээлин көтөрүү. Экинчиден окуучулардын жанагы бүт окуу китептери менен камсыздоо, жаңы азыркы ыкма менен окутуу, демек материалдык техникалык базаны оңдоо, жаңыртуу, жаңы мектептерди куруу. Азыркы учурда эң оор абалдагы мектептерибиз бар, авариялык мектепте. Андан чыгышыбыз керек. Рахмат чоң. Биз бүгүн мектептеги англис тилин үйрөтүүнүн абалын талкууладык. Талкууну мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыз.